Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин алкагында 21-чи Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын отуруму жана эки мамлекеттин бизнес уюмдарынын катышуусу менен 8-чи региондор аралык конференция өтөөрү пландалууда. Бул кампанияга катышуу үчүн Россиядан 500гө чукул өкүл келери болжолдонуп жатат. Ошондой эле алгачкы ирет Кыргызстан менен Россиядагы жогорку окуу жайлардын ректорлорунун форуму өтүп, жыйынтыгында бир нече келишимге кол коюлат. Биздин президентибиз Россия Федерациянын президентинин мамлекеттик иш сапары менен келип кетиңиз деген чакыруусун өзү ошол сентябрь айында КМШ мамлекетинин кезектеги саммитинин алкагында эки тараптуу сүйлөшүү болгондо ошондо расмий түрдө тапшырылган. Анан ошол эле күнү Россиянын президенти өзүнүн макулдугун берген. Ошол күндөн сентябрь айынан баштап туруп мамлекеттик иш сапар тиешелүү иш аракеттери башталган. Ар тармактуу кызматташтыкты арттырууга багытталган визиттин алкагында аймактагы коопсуздукту камсыздоо, кыргызстандык мигранттардын Россиянын аймагында жүрүү шарттарын жакшыртуу маселелери да көтөрүлөт. Күн тартибин тактоо үчүн 3 февралда Бишкекке Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров келет. Негизги максаттары ушул расмий иш сапардыкы бул келе жаткан Россия президентинин мамлекеттик иш сапарынын күн тартибин талкуулоо. Эки мамлекеттин ортосундагы союздук жана стратегиялык өнөктөштүктү сапаттуу өнүктүрүп, кеңейтүү максатын көздөгөн визиттин алкагында болжол менен 15ге жакын келишимдин кабыл алынары күтүлүүдө. Соода-экономикалык тармактарда боюнча пикир алмашуу болот. Алардын ичинде сөзсүз соода-экономикалык кызматташтыгы, анан аймакта коопсуздук камсыздоо маселелер, биздин мекендештер жөнүндө миграция болуп туруп Россия тармактарда жашап жүргөндөрдүн алардын шарттарын жакшыртуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Анан дагы чоң долбоорлор дагы, инфраструктуралык курулуш долбоорлору дагы жөнүндө маселе ой пикир алмашуу пландалууда. Белгилей кетсек, тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун алгачкы расмий иш сапары дагы Россияга болгон. Сергей Лавров менен болгон жолугушууда ар тараптуу кызматташуу, эл аралык жана аймактагы актуалдуу маселелер талкууланган. Приветствовать в Москве. Еще теперь уже лично поздравляю. Сиздин бул кызматтагы эң алгачкы иш сапарыңыздын алкагында эки өлкө мамилесинин бүгүнкү абалын кеңири талкуулоого мүмкүнчүлүк болот деп ишенем. Алдыдагы сүйлөшүүлөрдө Москва менен Бишкектеги коопсуздук темасынын алкагында да пикир алмашуу жүрөт. Жемиштүү иштер жасаларына ишенем. Шанхай кызматташтык уюмунун соңку саммити былтыр Кытайдын Циндао шаарында өткөн. Быйыл 14-15 июнда ири уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары Бишкекте чогулушат. Иш чарада өнөктөш өлкөлөр ортосунда терроризм, экстремизм, мыйзамсыз баңгизат жууртууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүп, саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык жактан алаканы андан ары дагы тереңдетүүгө шарт түзүлөрүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдирет. ШКУнун Бишкекте өтө турган саммитин утурлай февраль айында Кытайдын Пекин шаарында бул уюмга мүчө 8 мамлекеттин коопсуздук кеңештери жана тышкы иштер министрликтеринин жыйыны өтөт. Буга байланыштуу Кыргыз тарап 17 пункттан турган болжолдуу материалдарды иштеп чыккан. Дал ошол жыйында күн тартибиндеги маанилүү суроолор такталмакчы. Ошол саммиттин алкагында биздики ошол 8 мамлекеттин башчылары келет деген бүгүн такталууда. Бул Россия, Казакстан, Кытай, Тажикстан, Өзбекстан, Индия жана Пакистан. Буну дагы бир айтып кетиш керек. Индия менен Пакистандын жетекчилери Кыргызстанга ШОС мамлекеттин мүчө катары биринчи жолу болуп келип катышат. Андан дагы тышкары байкоочу мамлекеттердин башчылары дагы күтүлүүдө. Бул Афганистан, Беларусь, Иран жана Монголия. Андан дагы тышкары ШКУ катчылыгын башкы генералдык катчысы жана тиешелүү террордук каршы структуранын жетекчиси дагы келип катышат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү маалымдагандай, Кыргызстанга Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин келүүсү да күтүлүп жатат. Си Цзиньпин мамлекеттик, ал эми Моди иш сапар менен келмекчи. Визиттер июнь айында өтө турган ШКУ саммитинин алкагында уюштурулууда. ШКУнун эң негизги документтердин жыйынтыктары бул Бишкектин декларациясы болот. Андан дагы тышкары тиешелүү катчылыкта улуттук координаторлордун
ишаралардын жыйынтыктары бул 20-га жакын документтер дагы ар кандай тармактарда кол койгонго даярдыктарды көрүп атабыз. Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия болуп жалпы 8 мамлекет мүчө. 2001 жылы негизделген уюмдун көңүл чордонунда негизинен анын мүчө өлкөлөрүнүн коопсуздук маселелери турат. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карпеков, Пирамида.